Ошондой эле мектептин алдында мына жабылган жер тамандар кайрадан сыйрылып, кайра жаңыртылып аткан. Өзүңүздөр күбө болгондор, мына азыр мектептин ички курулушун карап көрөбүз. Мектебинин окуу жылына аз эле санаалуу убакыттар калганына карабай, мына мынтип жаңы салынып жаткан мектебибиздин фундаменти, ага чапталган ушундай курулуш каражаттары мына мынтип алынып отурулат. Азыр мектептин курулушу канча күнгө созулаарын белгисиз. Биз бул боюнча азыр мектептин жааматынан жана бул жерде иштеп жаткан курулушчулар менен маалымат алабыз. Мына өзүңүздөр көрүп жаткандай, учурда мына ошол эле фундаменттин сыртына чапталган ушундай Мамат строй курулуш каражаттары мына кайра алынып сыйрылып отурат. Мектептин ашканасы экен. Мынакей санаалуу гана убакыт калганына карабай, ашканада эч кандай толук бүтө элек. Мынакей ушундай электр чубаклары ушул бойдон жатат. Сууда киргизе элек окшойт бул жерден. Атайын кафелдер дагы толук чапталып атыптыр. Мынакей ушу сиздер көрүп аткан ушу ашкананын ичинде азык сактала турган жайлардын эшиктери эмдигичи тагылган эмес. Ичтери дагы бүтө элек. Ойбаев орто мектебинин жаңы корпусунда мына мугалимдер өздөрүнүн каражаттарына мына ушундай сабакка керектүү текчелерди жасашкан, аларды илип даярдап коюшкан. Бирок тилекке каршы мектептин кабинеттеринин полдору мына эмдигиче краска шылала элек. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. 10 күндүк убакыт жаңы окуу жылынын башталышына. Мектептин мугалимдери мына өздөрүнүн аракеттери менен ушу жаңы мектепке кирип калсак деп мына өздөрү жанагы стол парталарын ташып кабинеттерин даярдап атышат. Бирок негедир толук мектеп пайдаланууга берилүү кечеңдеп жатат. Жаңы мектеп курулуп бүтсө жакшы болот эле. Тиги эски мектептин абалы аябай начар. Качанкы салынган мектеп ал. Анан начар. Анан могу жаңы мектеп качан бүтөт, биздин балдар неберелерим окуйт да. Эми 10 күндүк убакыт калды, кандай болот? Жетише алабы? Жетише албайбы? Жетишип анан бүтүп калса жакшы болот эле. Биздин неберелер да могу мектепте жаңы мектеп бүтөт экен, анан окуйт, ошо жаңы мектептен окуйт экенбиз деп аябай сүйүнүп жүрүшөт. Биз дагы сүйүнүп атабыз, бүтүп калса экен, неберелерибиз ушу мектептен окуп калса экен деп. Тиги эски мектептин абалы аябай эле начар. Строительдер барбы өзү деги? Бөлүнгөн строительдер болот да, акча бөлүнөт да негизи. Ар бир айылга акча бөлүнөт да мектеп салганга. Бул мектеп кайсы жылы бүтмөк эле негизи? Негизи 2017 бүтмөк. 2017 эмес, мына 2019 бүтүп жатат. Жок дегенде быйыл кирип калса жакшы болмок балдар. Мугалимдер деле ошо жаңы мектептен иштесек дегенде эки көзү төрт. Биздин балдар неберелерим дагы
же жаңы мектептен окуп калсак экен, анан бүтөт экен, анан иштешип атат, анан бүтөт экен, анан 1-сентябрдан баштап жаңы мектепке барабыз деп сүйүнүп жүрсөт, көрсө билбейм бүтөбү бүтпөйбү. Бүтүп калса жакшы болот эле. Неберелерим окуйт. Мен билем bunun баарын тең. Мына могул стройка билбейм, бүткөн күндө деле канча жылга барарын. Мен телевизордон эле көрүп атабыз, көпчүлүктерди ушинтип эле мектептерди бүтүрүп коюп эле 5-6 жылдан эле чыгып атпайбы эмелердин баары. Жараксы. Эски мектеп болсо илгери училище болгон. Бул тиги биз менен тең мектеп. Ашар жол менен курулган. Ашар жол. Ошондон şu mekteep болуп эптеп эле окуп келатат. Биз деле сарсана болобуз. Бак бар, жан чачым болот, өйдөтөм болот. Ошонун ичине кирип балдарым окуп бүткөн, неберелерим окуп атат. Барысына неберелер окуйт, сакалдуу. Ушуларды бир жакшылап карап койсо жакшы болот эле. Биз үчүн дагы, эл үчүн да сонун болот эле. Мына балдар деле ушу эки көздөр төрт болуп турат ушу. Жаңы мектепте окусак, жаңы мектеп бүтүп атат дегенде 4 жыл болду мен көргөндө. Кебетесин көрүп турбайсыңар. Бул мектепте эле билбейм бүтпөйт го. Биздин деле тилегибиз ошол, ушу мектеп бүтүп кетсе, балдарыбыз жаркылдап окуп турса, келечекте бешиктеги баланын, бек балаларын ким билет дейт. Балдардын момундай жакшы мектеп бүтүп жакшы жерден окуса, келечекте бир адис болуп чыгышат да. Ошол биздин тилегибиз. Бүтүп кетсе экен.